Урматтуу эсалчылар, дагы эскертүү айтып коеюн. Жаш балдарды, жаш кыздарды чукул жерге апарбаңыздар. Видеоду көзөмөлдү алыңыздар. Тазалыкка, урматтуу эсалчы, тазалыкка, видео жөнүндө. Анан жаш балдарды караңыздар. Жайдын аптаптуу күндөрү күчөгөн сайын көлгө, дарыяга жана каналдарга түшүп эс алууну каалагандардын саны да көбөйөт. Бирок салкындап эс алам деген аракет айрым учурларда кайгылуу окуя менен аяктап жатат. Айрыкча агымы катуу дарыяларга түшүү өмүргө олуттуу коркунуч жаратаарын адистер эскертип келишет. Мындай учурлар Жийде айылында да катталды. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери аталган айылдын аймагындагы дарыяда 2 адам сууга агып каза болгон. Ушундан улам тиешелүү мекемелер жарандарды коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырып, түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө. Айыл өкмөттүн маалыматына ылайык, кооптуу жерлерде эскертүү тактайлары орнотулуп, тургундарга жана эс алуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары, жарандар эс алуу жайларында тазалыкты сактап, желим бөтөлкө, тамак аш калдыктары сыяктуу таштандыларды таштабай, жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырышууда. Бул боюнча биз жергиликтүү бийлик, милиция кызматкерлери менен биргеликте келген жарандарга эскертүүлөрдү берип атабыз, атайын жанагы микрофондор менен. Анан эскертүү баннерлери дагы илинген, көп жерлерде илинип турат, көрүп турасыздар. Урматтуу жарандар, ушул жерге келип эс алып кетип атасыздар. Сиздерден сураныч, коопсуздугун караңыздар. Балдардын, достордун көпчүлүгү баягы сууга түштү билбегендер дагы келип сууга түшүп алып, жанагындай маселелер болуп атат. Анан дагы бир маселе, могу алып келген тамак аш, жанагындай суусундуктардын таштандыларын колдон келсе чогуу алып кетсеңиздер. Себеби биздин өкмөттүн кызматкерлери азыр эми баягы сайдын ичин тазалап жүрөбүз да. Балдарыңызды көзөмөлсүз калтырбаңыздар. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери эс алуучулар көп топтолгон аймактарда атайын рейд өткөрүп, жарандарга коопсуздук боюнча эскертүүлөрдү берип жатышат. Алардын айтымында, агымы каттуу сууларга түшпөө, мас абалында сууга кирбөө жана балдарды кароосуз калтырбоо эң негизги талаптардын бири. Жай мезгили келип, абанын температурасы жогорулаганына байланыштуу көпчүлүк элдер эс алууга сууга түшкөнү келип атышат. Ошого байланыштуу Сузак району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан эс алууга жуунганы келген жарандарга коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Жана сууга түшпөй турган жерлерге атайын эскертүү баракчалары илинген. Ата энелерге өздөрүнүн балдарын кароосуз калтырбай, мас абалда сууга түшпөй, коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Кырсык болгон учурда алгачкы мүнөттөр чечүүчү мааниге ээ. Ошондуктан Кызыл Ай коому тарабынан жарандарга биринчи жардам көрсөтүүнүн негизги эрежелери түшүндүрүлүүдө. Адистердин айтымында, сууга чөккөн адамды туура эмес жардам берүү анын абалын оорулотушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи жардам көрсөтүүнүн тартибин билүү ар бир адам үчүн маанилүү. Азыркы учурда Кыргыз гидромет аркылуу берилген маалыматтар боюнча акыркы күндөр аябай температуранын жогорусу болуштугун эскертүү менен жарандарыбызга эскертүү берген. Ошол эле кезде жарандарыбыз жанагы эс алуу же болбосо муздануу максатында агым сууларга көп келип түшкөн кездешип атат бизде. Анан ошондой эле азыр өзгөчө кырдаал министрлик менен биргеликте, кызматкерлер менен биргеликте ошо агым сууга түшкөн жарандарыбыз менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгер кандайдыр бир кооптуу абал туш болуп калган болсо, ошол эле учурда кандай кылып алгачкы жардамды көрсөтүш керек. Ошол боюнча дагы бир аз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ал эми бул жерге келген эс алуучулар болсо, дарыянын суусу тунук жана салкын болгондуктан, ошондой эле атайын эс алуу жайларына салыштырмалуу чыгымы аз кетерин айтышат. Ошол эле учурда коопсуздук эрежелерин сактоо эң маанилүү экенин эс алуучулар да белгилешет. Конечно, коопсуздук алабыз, конечно. Ошол үчүн биз өзүбүздүн көзөмөлүбүздө балдарыбызды карап, жана ошондой эле агып аткан суунун чекесинде өзүбүз карап келип эс алып аткан максатыбыз ошол. Чогуу биргеликте келгенибиз ошол. Анан биз башка карапайым элге кошоп жана башка тургундарга кошоп баштык кылып балдарыбызды жөнөткөн жерибиз жок. Себеби биз деле балдарыбыздан айрылып калышты каалабайбыз. Себеби бир коопсуз. Өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Суу, агым суу. Бул жерде бир эле жаш балдар эмес, даже чоң адамдар деле агып кетиши мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт, акпайт депчи. Ошондуктан биз атайын өз ата энелерибиз чогуу келип, мынтип атайын мынтип жилеттерди, баллондорду алып келип, жана көзөмөл кылып кошо келген максатыбыз ошол. 2025-жылы Жалал Абад облусунун аймагында 11 адам сууга чөгүп каза болсо, 2026-жылдын 6 айында 12 адам сууга агып курман болгон. Мындан улам адистер сүзгөндү жакшы билбегендер агымы каттуу дарыяларга түшүүдөн алыс болуп, балдарды көзөмөлсүз калтырбоо зарылдыгын эскертет. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.